Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн кыргыз адабият сабагы. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Шайлообек Дүйшеев кайдыгерлик. Бүгүнкү сабакта балдар, силер ырдын мазмуну менен таанышасыңар, идеясы менен таанышып, боорукерликке, жөнөкөйлүккө үйрөнүп тарбияланасыңар. Алга силерге Шайлообек Дүйшеев жөнүндө маалымат берейин. Акын Шайлообек Дүйшеев Нарын областындагы Атбашы районундагы Атбашы кыштагында 1950 жылдын 23 февралында туулган. 1967 жылы ачак айылындагы Ойтерскен орто мектебин аяктаган. 1968-70 жылдарда Советтик армиянын катарында Москванын алдындагы зениттик ракеталык аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн. Андан кийин 1970-75 жылдары райондун Жеңиш жолу гезитинде корректор, МСОдо куруучу, завхоздо жумушчу болуп иштеген. 1975-80 жылдары СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин башка жатканда бүгүнкү күндөгү аталышы Жусуп Баласан атында Кыргыз улуттук университетинде журналистика бөлүмүн бүтүргөн. 1980-83 жылдары Нарын областындагы радио комитетинин редактору, Нарын Правдасы газетанын кабарчысы болуп эмгектенген. Эми анын сыйлыктары менен тааныштырайын. Шайлообек Дүйшеев 2005 жылы Кыргыз эл акыны наамын алган. 2006 жылы Байдулда Сарыноғоев атындагы эл аралык адабий сыйлыктын лауреаты болгон. 2009 жылы Нарын облустук журналисттер уюмунун Сулайман Маматалиев атындагы сыйлыгынын лауреаты болгон. 2010 жылы 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. 2011 жылы Экидөнүн күрөшү китеби үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын ээси болгон. 2015 жылы 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Атбашы районунда жана Нарын областынын Ардактуу Атылуу деген дагы наамдар ыйгарылган. Эми балдар, бүгүнкү бизге берген агайыбыздын белгилүү акындын ыры кайдыгерлик. Силерге ошондон үзүндү окуп берейин. Кайдыгерлик. Кайдыгерлик деген эме? Каракчыдай кайратып көзүбүздү. Кайдыгерлик деген эме? Кашайтып көзүбүздү. Айттырбай сөзүбүздү. Бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгерлик дегенден биз таптакыр тажап бүттүк. Кайдыгерлик дегендин капканын чыкпай жүрүп, жаманын да, жакшысын да, гүлүн дагы, күлүн дагы бир жерге камап бүттүк. Жалгыздык башка түшсө ашар кылып, атаны үй кылып, баланы базар кылып, биз тиккен дараккана, сыйлаган кичүүлөрүн, улусун урматтаган адаткана. Жашоодо ыйды көрдүк, сыйды көрдүк. Жылдызсыз жылмыңдаган күндү көрдүк, түндү көрдүк. Жыргалдан көз ачылбай, жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык. Жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык. Кайдыгерлик, кайдыгерлик. Таш болуп катып калган ташбоор, мерес жанды көрдүк, унчукпадык. Кайдыгерлик, кайдыгерлик. Жерди ойлобой, итибиз үрүп турса, ишибиз турат деп ойлодук биз. Элди ойлобой, эбин таап ичип жемей адат болду. Эс тарткан уланыңдын эшикке чыгаар замат эс тарты арак болду. Эстелиги жок теги тарых барбы? Тарыхы жок эстеликпи? Эстелиги тарыхы жок эл ушул деп айтабыз кайсы элди? Карачы эстелигин Токтогулдун ак таңдай акыныга эмес, от жерге коюн жайып олтурган чабанга окшойт. Түбү менен казып келип, асфальтка оё салган карагайлар, түнү менен шашып келип, кызматка куя салган адамга окшойт. Кыпкызыл аскалардын арасында ыйлап турам, кыргыздар тарых музейине там бергиле деп, кыргыздар тарыхыңарга кам бергиле деп. Айткылачы, эстелик тургузганга эмне жетпейт? Таш жетпейби? Болбосо баш жетпейби? Айткылачы, 2 метр боз эткен алы кулга, 2 метр жер кеткен алы кулга качан таш кетет эле? Эстелик тургузганга, Токтогулга, эстелик тургузганга, Кожомкулга өзүнүн таш өзүнө жетет эле.
Калк мурасын кагазга каалагандай өзгөртүкпүт. Көйнөктү өзгөрткөндөй жер-суунун аттарын да өзгөртүкпүт. Жайлоону жолго айланттык, кочкорду кочкор дебей, кочкорка деп койго айланттык. Токмокту такмак дедик. Акылсызды акылман деп, акылманды акмак дедик. Кийбегендин баарысын кийдик дедик. Билбегендин баарысын билдик дедик. Кыйратып салгансып биз кыргызды кыргыз дебей, киргиз дедик. Бул кайсы базар десең, бу деген базар эмес, дардаңбай кашар дешет. Бул кайсы балык десең, бу деген балык эмес, дардаңбай арык дешет. Дардаңбайлар, кайда барсаң дардаңбайлар толуп алган. Дардаңбайлар дардайып тоюп алган. Даарат алган жерине да жада калса өз аттарын коюп алган. Кайдыгерлик, баткакка баткан жандай, биз сага кайдыгерлик, баттык о белчебизден, тоголонуп бараткан эңкейиштен, токтотуп калмак турсун, тоголонуп кетсе экен деп керкейиштик. Көздөн жаш, көкүрөктөн арман чыкты. Айткылачы, консузаң арылыгын туура эмес дарылаган. Эң жөнөкөй ооруга да дарт белгисин кое албагам. Эң жөнөкөй ооруну да жое албагам. Жылаандай чала өлтүргөн, наристе бала өлтүргөн врачтар кайдан чыкты? Ошолор оорукана дегенге кантип кирет? Ак халаттуу уялбай кантип киет? Кантип дегендер уйку бербей мээимде калкып жүрөт. Жарылып калган үчүн корстон болбой, жан багып жүргөн үчүн арстан болбой, адам бол деп жатпайбы сүйгөн жарды, адам бол деп жатпайбы билген жанды, чөнтөгүң кабат болгон менен дүйнөң жарды. Мына балдар көрдүңөрбү? Бул биздин акыныбыз Шайлообек Дүйшеевдин Кайдыгерлик деген ырынан үзүндү гана берилди. Бул чыгарманы өзүңөр окуп талкууласаңар абдан сезимиңерге жакшы таасир калтыра турган патриоттук чыгарма болуп саналат. Азыр мен Шайлообек Дүйшеевдин ушул силерге 4 сапыры менен сабакты бышыктагым келип турат. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес, билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Көрдүңөрбү балдар? Бул сөз жүрөккө кандай жетип, биздин ата мекендик сезимибизди кандай ойготуп жатат. Эми балдар, силерге бул ырдан тапшырма берейин. Силер бул ырдан үзүндү таап, анан жаттап, көркөм айтып бересиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты.